Жаз өзүнүн бирде катуу, бирде акырын жааган жамгыры менен эсибизде калат. Эртең менен кийип чыккан күрмөнү күндүз колуна көтөрүп жүргөн адамдар жана нөшөрлөп жааган жамгыр менен кол чатырды элестетебиз. Айрымдарына жагымдуу сезим, тынчтануу тартуулап, кээ биринин кыжырына тийген жамгыр тууралуу кызыктуу фактыларга токтолобуз. Ваелиале чокусу Америка Кошмо Штатындагы жер жүзүндөгү эң жамгырлуу жер болуп эсептелет. Себеби бул чоку дүйнөдөгү эң нымдуу региондо жайгашкан. Кауаи аралы түндүк тарапта жайгашкандыктан атмосфералык өзгөрүүлөргө тез учурайт. Жамгыр бир гана жер планетасында эмес, Сатурн планетасынын спутниги Титанда да жайт. Бирок анда жамгыр суудан эмес, суюк метандан турат. Тарыхый маалыматтарга караганда 1209-жылы азыркы Европанын батыш аймагында 20-майдан 9-августка чейин жамгыр тынымсыз жааганы маалымдалат. Португалияда жамгыр жааган күнү жумушка кечигип келүүгө уруксат берилет. Эң ысык чөлдөрдө жамгырдын тамчылары жерге түшкөнгө чейин эле абада бууланып кетет. Жер жүзүндөгү эң жамгырлуу калктуу аймак болуп, Индиянын Черапунжи шаары эсептелет. 100 миллион кишинин ичинен бир адамдын жамгырга аллергиясы бар экенин билчү белеңиз. Бул жамгыр тамчыларындагы бактерияларга байланыштуу болот. Америка Кошмо Штатынын Огайо штатындагы Вайнсбург шаарында бир кылымдан ашык убакыттан бери жыл сайын 29-июлда жамгыр жаап келет. Дүйнөдөгү эң узакка созулган жамгыр 1993-94 жылдары Америка Кошмо Штатынын Гавайи штатында жааган. Ал дээрлик 247 күн бою тынымсыз жааган. Бельгия жана Нидерландия Европадагы эң жаанчыл өлкө болуп саналат. Жамгырдын жыты жок. Ал эми жамгыр жааган убакта бизге сезилген жытты ным активдештирген бактериялар бөлүп чыгарат. Кургак өлкөлөрдүн бири болгон Африканын Босфана аймагында пула сөзү бир эле учурда жамгыр жана саламатсыңбы деген маанини билдирет. Ошол эле учурда улуттук валютасынын аталышы дагы пула.